Мына эжеке, урматтуу эжеке, мына эң сүйүктүү набага өкөңөр, эң сүйүктүү небереңиздер турмушка берип атасыз, туурабы? Мына элдин көптүгүн караңыздар. Ушулардын баары ушу небереңизди бактылуу болушун каалап келишти. Мына өзүңүз өмүр бою мектепте иштеп, балдарды окуттуңуз, агай мектепте иштеп, балдар. Небере бериш бул дагы бактылуулукка киреби эжеке? Эң чоң бактын бири деп эсептейм. Себеби небере той эмес, небере насип кылбагандар бар. Аллага чексиз шүгүр. Ушунчалык көккө жетип сүйүнүп отурам мен. Башкы неберем бүгүн той болуп отурат. Кудай бактысын берсин. Айтканыңыз келсин эжеке, элдерди көрүп али деле башталып элек да. Эми Кыргызстан элине кандай каалооңуз бар? Кыргыз элибизге мугалим катары, педагог катары. Кыргыз элине каалоом чексиз. Себеби байыртадан бери келаткан меймандос, боорукер, кайрымдуу, ырыскечтүү эл болгонбуз. Мына азыр мурунку ата бабаларыбыздын салтын, жөрөлгөлөрүн улап келатабыз. Мына ушу тойлорубузда ошолордон калган каада салттын бири болуп эсептелет. Кыргыз элине эмнени каалайт элем? Биримдикти, тынчтыкты, өнүгүүнү каалайт. Ушу башка мамлекеттердин катарында өнүгүп өсүп, ынтымактуу болуп, бай, бадөөлөт болуп, бардык мамлекеттер менен бирдей, бир катарда болушун каалайт. Эжеке, мына өмүр бою мектепте иштедиңиз да, акам өкөм. Шунча жыл мектепте иштегениңизге өкүнбөйсүзбү эжеке? Чынын айтыңчы. Чынын айтканда мен бул кесипти кичинекей мезгилимден эле жакшы көрөт элем. Эжекелер журналды көтөрүп келип, анан отуруп бизден сурай баштаганда аябай кызыкчу элем. Мен дагы мугалим болсом, мугалимдер бардык нерсени билет, билбеген нерсеси жок деп ойлойт элем. Бирок мугалим өтө түйшүктүү, өтө мээнетти талап кылган, мындай акыл эс менен, боорукерлик менен өзүңдүн балаңдай көрүп тарбиялай турган инсан болуш керек экен. Ушунчалык татаал экен. Мен басып өткөн 43 жыл иштедим. Ошол эмгегимдин ортосунда ушул окшогон нерселердин көбүн башыман өткөрдүм. Рахмат эжеке. Эми азыр негизи небереңиз, күйөө балаңыз бактылуулук болсо, сиз дагы бактылуу болосуз. Туура эмне дедиңиз? Булар бала чакалы болуп кетсе, эми тойго улансын, бакыт болсун сиздерге эжеке. Бактылуу болуң. Ушундай мээнет кылдыңар, эс ала тургандагы убакыт келди эжеке. Курбук алайлыктардан көп келдиби? Алайлыктардан стол бүт алайлык. Сиздин эме төркүнүңүз да, өзү эжеке алайдан болот, бир өрү бар го. Кеттим мен алайга жок болуп кетем, далайга болбодуңузбу турмуш эме да? Жашоомон наалыбайм, кесибимен наалыбайм. Кудайга шүгүр. Бала уул десе уулдарым бар, кыз десе кызым бар. Мына неберелерим бар экен. Ушулардын жакшы күндөрү мындан ары да насип болсун. Рахмат эжеке. Бактылуу болсун небереңиз. Келсиңер.